Күмтөр боюнча кылымдын кылмышы болгон өкмөттөр боюнча эки гана келишим негиз болгон, эки гана адам күнөөлүү деп эсептеймин. Бул бири 2003 жылкы келишим Аскар Акаев, анан 2009 жылкы келишимди Курманбек Бакиев. Биринде биз үмүтүбүздөн, үлүшүбүздөн ажырасак, экинчисинде үмүтүбүздөн ажырганбызда. Калган Күмтөр боюнча камоолордун бардыгы бул ошол саясаттын курмандыктары деп эсептеймин. Эми Өмүрбек Токтогуловичке кылмыш ишин козгоп атпайбы? А эмне үчүн азыр мен улутташтыруу жөнүндө идеяны демилген алып чыксам бардыгыма каршы болуп атат? Не үчүн анда каршы болуп атат? Мына менин колумда мамлекеттик комиссиянын корутундусу 800 беттен турат. Ошол 800 беттин бир дагы бетинде Бабанов деген сөз жок. 2013 жылкы мамлекеттик комиссия Темир Сариев жетектеген бир дагы жеринде Бабанов жөнүндө сөз жок. Анан эмне үчүн аларды азыр абакка салып салды да. Эми чын-чынына келгенде, эгер Күмтөр менен чыныгы акыйкат иликтөө боло турган болсо, акыйкат саясат тура турган болсо, анда 2003-2009 менен башташ керек болчу. А келип эле бер жактан баштап атпайбы? Мунун бардыгы мен айтам тарыхты бурмалоо болуп эсептелет. Эми Өмүрбек Токтогуловичти мен жакшы билем. Биз партиялаш болбосок дагы жеңилин айтсам жердеш болобуз. Анын бизнеске кандай келгенин тетеге Бакирдин Жамалович билет, саясатка келген мен жакшы билем. 4 жолку чакырылыштын депутаты болгон. Анан ага азыр Күмтөр боюнча койгон айып бул жанагы кесиптешим Каныбек Капаш айткандай эле крокодилди талас суусунан издеп атат да. Эгер ошондой эле чындан эле ошондой кылмышы боло турган болсо, Өмүрбек Токтогулович 2012 жылы өкмөттү баштап турган кезде Темир Сариев финансы министри болчу, экономика министри болчу, Акылбек Жапаров финансы министри болчу. Анда аларды да жоопкерчилик алыш керек, өкмөт мүчөлүгү катары. Мына экөө тең эки жолу мамлекеттик комиссияны жетектеген, мына ошол корутунду менин колумда турат. Анан кийин бул жерде мен мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары, мен күбө катары отурам. Бул жерде чоң саясат. Мына кече Америкадан утулдук. Эгер чындан эле боло турган болсок, анда улутташтырышыбыз керек. Арбитраж соттон утулсак утулабыз, бирок аферисттерден кутулабыз деп.